Мықты. Mırzalar, gelinizler жерден бар. Кетті. Ассаламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, ассаламу алейкум, урматтуу Facebook көрүүчүлөрү. Азыркы учурда Facebook'та тарап аткан кандайдыр бир мындай ээн учураган көрүнүштөгү видеодогу талкуу болуп жаткан талкуулап жатасыздар. Ошол учурдагы, ошол видеодогу мен буну ал кадырдан анча деле мен эмесмин деп Алладан жашырбаган, элден жашыра билем дегендей. Мен өз кылыгым үчүн бүткүл ушул талкуу кылып аткан ушундай жоругум үчүн, ушундай мээге сыйгыз жорук дейбизби, же адам кылбаган жоругум үчүн кечирим сурайм сизге бүгүн, урматтуу кыргызстандыктар. Бул сиздердин ой пикир айтып атканыңыздар мен үчүн сабак болсун. Мен өз күнөөмү толугу менен мойнума алам жана өкүнөм. Бул видеону алар үзүлгөн жерде эле чыгарыптыр. Буга чейинки ситуацияны миң деле айтсам деле күнөө мен ал жерде карындашка, аял дегеле биздин коомуздагы аял кишиге андай жоосун аракеттер эч ким тарабынан болбошу керек. Тим более биз тараптан да ондой болбошу керек эле. Ошого туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Эми адашабыз, барыбыз пенде экенбиз, адашып калдым кече. Чындыгын айтканда спирттик ичимдиктерди ичкен болчубуз. Ошого бир аз ошондой окуялар болуп кетиптир. Жалпыңыздардан кечирим сурайм. Дагы эле ошол эле учурда мен ошол багыттагы жамаатты, журналисттерден жана ошол кечеки бизге конок болуп барган алып баруучулардан, тиги мырзадан, тиги карындаштан расмий түрдө бүгүн барып ал жерде өзүнүн жумуштап аткан жерине барып кечирим сурап, ал жерден колдорунан кармап ушундай болуп калыптыр деп туруу түшүндүрүү менен айткан аракет кылдым. Кечирдиби, кечирбедиби, эми ана бир гана Алла жараткан өзү билет. Анан мен кечирим сурап бир мындай адам катары алдынан өтүп койдум. Мен дагы ушу элден ушундай кылыксыз жоругум үчүн, болбогон көрүнүш күтүлбөгөн жоругум үчүн элден дагы мен сизге бүгүн кечирим сурайм, урматтуу кыргызстандыктар. Эми адам адашат экенбиз. Ушундай окуялар болуп кетет экен, ушул жактан видеого тартат экен. Мен дагы чындыгында ушундай контенттерди бирөөнүн авирин ачып видео кылат элем. Аллах мага, Кудай мага жараткан ушул күндү азыр менин пешенеме салып турат десем жаңылышпайм. Мен дагы бир ирет кечирим сурайм ошол жердеги биздин алып баруучу карындаштан жана дегеле мени сындап аткан ушул видеолор менен тыкырма-тыкыр бөлүшүп аткан барыңыздардан кечирим сурайм. Келиңиздер эми, кечириңиздер. Ушул нерсе макул видео таргыңыздар, сөгүңүздөр, уруңуздар. Бирок эң негизгиси кечиримдүү болойлу. Мен өз күнөөмдү толугу менен мойнума алам жана өкүнөм. Мага будан кийин мен өзүмү коомчулукта жана ушундай мероприятияларда кандай алып жүрүүнү сиздер мага сабак берип атасыздар. Буну мен толугу менен мойнума алдым. Келиңиздер эми бир ушу кечирип коюңуздар, болду. Ошол эле эң негизгиси. Дагы бир ирет кечирим сурайм. Мықты. Mırzalar, gelinizler жерден бар.